инфекционныйга алып келсе, врач эмне деген? Айтып койгон? Биз скорыйга направление менен барганбыз. Ал жерде мен айткам, биз детскийге жатсак болобу? Детскийде эжем бар эле, мен өзүм жатканга мүмкүнчүлүгүм жок десем, каала ошол жака жаткыла, каала бияка жаткыла, мен силерди кышы менен алмаңарды күтүп отурдум деди. Алма бербесеңиз карабай койду. Поэтому алып барып эсин чип калып алып барып берген эмес да. Улматтуу саламаттык сактоо министрлиги кичине алма берип койгула, чтобы балдарды караш үчүн. Азыр скорый чакырсаң, акча дейт, мен бир тиын акчам жок деп ошентип жүрүп, мына кече жакында өтүп кетти да. Акчасы жоктор үчүн өлүп кете береби анда? Во-первых, у нас повысилась смертность по вине врачей. У нас здесь каждый врач не узкоквалифицированный заменяет 3 позиции. Я по вине врача стала негласным инвалидом. Я не могу не иметь детей. У меня нога была там 15 лет, я с болтом ходила. Я вот только сейчас после операции неделю как я швы сняла. Бул жерде главврачыбыз министрдин однокурсники. Все его знают как взяточника, понимаете? Кичине эле неправильно тужица этеле кесарево кылып коюп атат, кесарево 15 000 берилет. Ушу азыр выпускнойлорго акча чогултпагыла деп кече приказ эме чыгыптыр го. Ошого биз чогултуп атабыз, напримерчи. Кайсы балаңыз окуйбу? Кызым мектепти бүтүп атат. Канча сомдон чогултуп атасыздар? 6 000 бердик, формасына деп 1900 деп. Ошондо 8 000 акча болуп калды да. Азыр мына саат 5ке бизди родительский собранияга чакырыптыр. Занавеска, швабра, бир белекеттер 300 сомдон чогултасыңар дептир. Суу проблемабыз, ошо биз 20 жылдан бери кофе ичип атабыз, без сахара. Бардак. Биздин подъезд вообще бардак. Кирип болбойт. Тазалык кызматы барбы? Тазалык кызматы жок. Тазалык маселеси эмне болуп атат бул жакта? Тазалык маселеси жүрүп атат, жумуш жүрүп атат. Ыраазы элесизби? Мен ыраазымын. Бул Майлы Соодун урматтуу мэрі пайдаң тийбесе да зыяның тийбесин деген жагдай экен да сиздики. Ошондой болуп атат. Вообще иштебей атат. Мына сөздүн ачыгы мэрия, госрегистр, архитектура. Арыз менен бизге кайрылып, анан ошол мөөнөттө биз карап, сизди жооп беребиз. Бул сураныч Садыр Жапаров Нуркожоевичтен, Камчыбек Ташиевден. Ушу бар жокко барып атасыңар, бар жоктун проблемаларын чечип атасыңар. Биздин да ушу Майлы Соо шаарына келип, ушуга окшогон көйгөйлөрдү чечип берсеңер. Эмне үчүн сиздерге кайрылып атат? Себеби жергиликтүү бийлик иштебей атат. Иштебей. Же адекваттуу жооп бергенди билишпейт, же мындай бир чара көрүшпөйт. Анан эл айла жоктон, анан какшагандан анан ушул президентке кайрылып атат да. Эмнеге багып атабыз анда мындай короо кылып, эмнеге багып атабыз ал чиновниктерди? Москвадагы журтташтарга жарыя, алыстагы мекендештер, сиздер үчүн Айдын клиникасы каалгасын ачты. Дареги текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Медициналык борбордо стоматология күнү-түнү иштейт. Ал эми терапия, гинекология, урология бөлүмдөрү, балдарды сүннөткө отургузуу, анализ тапшыруу, УЗИ. Саат 9-дан 21:00-гө чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Айдын заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Улукбектин катталуучуларына атайын акция. Клиниканын стоматологиясында рентген жана консультация акысыз. Ишемби жана жекшемби күндөрү тиш жолуу бекер. Ишемби күнү гинекологтун, жекшемби күнү терапевттин кабыл алуулары акысыз. Айдент. Ооруга асыл мекендеш. Майлы Суу шаары, шаар статусундагы бала бакча жөнүндө берүү тартып ошого чыксак, биз ушундай карындашыбыз тосуп алып, ушул жагдайды айтат элек деп атат да. Аты жөнүңүз ким? Мен атым Акмарал. Отравление болдук да. Меники легкий эле болду, эми подружкам прям өтө катуу болду да. Ордунан тура албай, кыйкырып, ыйлап, ошентип жатып калды эле. Скорый чакырсам, полный чашылбастан аты жөнүн баарын сурап туруп акырында биз отравленияга барбайбыз деди. Кандай барбайсыңар деп жанагы жиним келип кыйкырсам, анан кийин анда азыр барышат деди да, еще 40 мүнөттөн кийин келди. Ага чейин кыйкырып атат, подружкам неме болупчу, кыйналып. 40 мүнөттөн келди, бардык. Барганда мен да болдум дедим. Десе мен караган эле жок. Ошо подружкам жатасың деди, больницага жатасың деп, иштебейт экенсиң, 2650 сом төлөйсүң деди. Мен сурадым, бул жемеби, мындай закондо барбы 2650 сом десем, иштебегендерге ошо төлөшөт деди. Андан мурун мынакта мен соседим өтүп кетти да.
өлүп калды жакында элечи. Анан ошого кыйналып мынтип чип кетип атканда айттым да, лицоңуз жаман болуп кетиптир, больницага скорый чакырайынбы десем, азыр скорый чакырсаң акча дейт, мен бир тиын акчам жок деп ошентип жүрүп, мына кече жакында өтүп кетти да. Ошого ичим атышат да, эмнеге мындай иштебегендерге, например, да акчасы жоктор ушинтип өлүп кете береби анда? Майли хотя бы азыраак кылбайбы? 500 сом кылсын, төлөй турган кылыпчы. Өзү иш жок болсо. Же айлыкты только государствода иштегендерге көтөрдү, а беркиндейлерге көтөргөн жок да. Айлык ошо боюнча. Продукта болсо көтөрүлүп кеткен. Анан монтип больницага жатайын десең 2650 сом. Буну төлөмөйүнчө карабайбыз деди. Барып төлөп чегин алып келесиң деди. Чеги дагы бар, мен чегини сактап. Ооруканада ушундай көп ал ишемдиктер кетип атабы? Бардыгы төлөйт деди. Как положено, бардыгы төлөйт, иштебегендер бардыгы төлөйт деди. Иштегендердин дейт айлыгынан кыскарылат дейт. Майли болуптур, иштебегендер төлөбөсө деле бул 2650 сом бул чоң акча да, иштебегендер үчүнчү, акчасы жоктор үчүн. Может, булар иштегендерге акча эмес болушу мүмкүн. Мына многу соседим, например, ошо эмсе ушунчалык кыйналды, мен азыр аны элестетип алып жүрөгүм ооруйт да, просто кыйналып турат. Жана мен айттым, сиз пенсионерсиз го, может сизге скидка бардыр десем, каякта дейт, аны алып кел дейт, буну алып кел дейт, ишо жатканыңдан кийин каза болуп калды андан. Каза болуп калды. Бирок ошо барыптыр, больницага барыптыр, ошо больницадан каза болду да. Ошону эртерээк барса, может каза болбойт беле. Акчам жок деп жатып калган да үйүндө. Ушундай да, например, мынтип өзү жалгыз жашаса, поддержка жок болсо, каерге барсаң эле акча дей берсе, уже жашагысы деле келбей калат да адамдынчы. Кимин акчасы түйлөп балам. Мына мен да 16-жылдан жашайм. Атым Анара. Ошо Кутмановдо жашайм өзүм. Биздин магазинде саат 12, 1, 3 чейин болуп кетет балам. Тагында пиво. Анан ичкендер баары эле үйүндө тегерет өрөсүндө сийип, өзүң билесиң балам. Бардак. Биздин подъезд вообще бардак. Кирип болбойт. Тазалык кызматы барбы? Тазалык кызматы жок. Ошо айттык дедик, мындан кийин баары жакшы болот деди. Буга чейин мен эчтекени айткан эмесмин. Кече дагы эшти тазалап жутайын деп эшикке чыксам бүтпөс. Өзүм оорчамын. Жүрөм ооруйт мен дагы. Карап турсам, ошо биздин тарда магазинде пивону ичишет дагы, биздин подъездге барып прямо ошо жерде билген кылышат да балам. Ушуну карап берсеңиз болот. Чарчадым уже. Мэрия эмне кылып атат? Мэрия бизге сөз берди, саат менен иштейт, бардыгы нормально болот деп атат. Бирок саат менен иштегенмен биздин домубуздун асты бардак болуп, вообще невозможно болуп калды. А тазалык маселеси эмне болуп атат бул жакта? Тазалык маселеси жүрүп атат, жумуш жүрүп атат. Ыраазы элесизби? Мен ыраазымын. Эл ыраазы? Мен деле силерге суроом көп. Мисалы бизде шаарда бюджет жетишпейт да. Мисалы айтканда айлыктар аз ошол эле тазалыкта 5000ден 6000ден 15000 сомго дейин айлык алышат. Среднем 8000. Ушуларды бюджетти көтөргөнү көмөк көрсөтүп бизге жол таап берсеңер, биз сүйүнөбүз. Чоң салым кошосуңар шаарга. Бизге келгенде азыр жарандар көчөлөрүнө туруп айтып атышат, ушу тазалыгыбызга мэрияга барып какпаган эшигибиз калбады, чечебиз деп коюп чечип кетишет. Тазалык болбой атат деп атат. Тазалык болуп эле жатат. Кемчилдик болсо иш болбойт. Кемчилдик болсо мойнуга алып туруп биз иш алып барабыз. Мойнуңузга аласызбы кемчилик? Конечно, кемчилдик болот да, любой жерде мен болбойт дейм. Кемчилдик болобу, устранить эткени биз иш алып барабыз. Бирок сиз тазалыкка, шаардын тазалыгына мен ыраазымын деп атпайсызбы? Мен ыраазы элемин. Ыраазы элемин. Эл ыраазы эмес болуп атпайбы? Маселе ошондо болот. Эми бу жерде элдин баарын ыраазы кыла албайсың эч качан. Атак жумуш. Өзүбүз ыраазы болсок болду дейсизби? Макул анда, убактыңыз. Сен сөзүңдү мындай туура сүйлө. Сиз мен ыраазымын деп атпайсызбы? Эл ыраазы эмес деп атам. Бу жерде жумуш жүрүп атат. Мен ыраазымын, мисалы график менен, план менен бу жерде ар бир точканын мусорлары тазаланат. Аты жөнүңүз ким? Приказ министерства баарына жеткирилген. Динара эже. Эмне маселе болуп атат? Ушу азыр выпускнойлорго акча чогултпагыла деп кече приказ чыгыптыр го. Ошого биз чогултуп атабыз, напримерчи. Кайсы балаңыз окуйбу? Кызым мектепти бүтүп атат. Канча сомдон чогултуп атасыздар? 6000 бердик, формасына деп 1900дөн деп. Ошондо 8000дей акча болуп калды да. Мы уже чогултушту да, уже. Силер эмне чогултуп? Кайсы мектеп? Родительский собрание кылып чогулткула десе анан кантип? Родительский собрание кайсы мектеп? 4-мектеп. Ошол мектепти да барып 4-мектеп боюнча мен дагы немем бар. Мен кызым 1-класс, 3-класста, Алимбекова Гүлжамал. 3 кызым окуйт 4-мектепте. Формасынан жададым. Действительно, мен 4 балам бар. Бир күйөөм иштейт. Мен да 4 балам. Анан уже форма. Валентина Владимировна деген эжекеси бар.
сентябрдын 5-инен ишке чыкты өзү. 5-инен ишке чыкты. 5-ине чейин биз кийим кылып койгон болчук. Кийим кылганда форма, ал өзү калагандай. Белый рубашка менен черный юбка не в моде дейт. Азыр ошонун модасы боюнча кийинип жүрөт балдар. Азыр меникичи. Ооба. Да, не в моде. Это установленная форма. Белый верх, темный низ. Все черные брюки. Сиздер мындай иштейсиздерби? Конечно. Иштейсиздерби? Сизге барса кире албайбыз. Неге кире албайт? Ал жерде жок. Мен барып несколько раз ходила. Вообще мен эме кыла албадым. Мен кире албадым. Несколько раз ходила. Мына жерде мына садиктин заведующий тоже мени прекрасно билет. Дверь всегда открыта, не может быть. Мен эшигим жабылбайт. Приемная ачылган. Приемныйга менин эшигим ачылган. Урматтуу мекендештер, Москвадан Кыргызстанга жүк ташыган ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери профессионал иш алып барган командасы аманатка кыянаттык кылышпайт. Жүктү Москванын бардык жеринен алып кете алат. Алган жүктү Кыргызстандын бардык облустарына аман эсен жеткирүүгө кепилдик берет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша ыңгайлуу баада 500 рубльдан өйдө бааланат. Дареги Нижегородское метросу Перовское шоссе 9, району 7. Байланыш телефондор +7 926 788 70 70 0704 70 70 21. Здравствуйте. Саламатсыздарбы? Эми мага байланыштышып атасыздар да, кайрылып атасыздар. Анан биз бир тема менен келгенбиз, ошол себептен азыр прокурор да жаңы келиптир бүгүн. Жагдайыңыздар эмне болду эле, кандай болду эле, кыскачадан айтсаңыздар, анан сиздер да каттап алып биз кийинки келебиз, дагы бул боюнча чагылдырабыз. Кандай чара көрүп, кандай жыйынтык чыгарсаңыздар коомчулукка дагы көрсөтөлү деп турабыз да. Азыр биринчи сизден баштайлы, Сиз аты жөнүңүз ким? Махмудова Жамиля. Биз жылына жылына 900 сомдон төлөйбүз. Азыр мына саат 5ке бизди родительский собранияга чакырыптыр. Занавеска, швабра, бир белекеттер 300 сомдон чолтасыңар дептир балдарга. Анан кийин дежурство как положено булар кылат. Булар окуйбу же иштеген барышабалар. Постоянно. Мен кызым саат сарылап кетет, саат 5те үйгө келет. Кеч келишет булар. Шунчалык чарчап келишет. Анан ошо немелерине бар жок акча чолтушат булар. Акча чогулту. Ооба, акча чолтушат булар постоянно. Занавескасына, башкасына акча чолтушат. 4-мектеп. 4-мектеп гимназиядан мен ошол. Директору ким? Орус неме директору. Биз классный Анар Абдулбаитова классный руководителибиз биздики. Ошо акча чогулту. Азыр ошо саат 5ке бара алганда ошо как раз бардык ата-энелер барат. Ошо өзүңүз көздөрүңүз менен эмнеге чогулуш болуп атат деп көрүш керекпиз да, эмнеге силер токтодуңар? Ошо маселе үчүн бизде азыр барып чогултуп атат да ата-энелерди. 300 сомдон акча чогулткулар деп суранышып атат. Анан дагы суббота күнү, мисалы 8 март майрамдарда булар кызыл неме менен белгиленген да, бардыгы иштешпейт, башка кылбайт. Булар ошондо выходной болот, эс алышат. Бирок ошо пропущенный күнгө субботага жылдырып коюшот. Ошо суббота булар силер как положено, вы должны учиться, вы гимназия туда-сюда деп ошентип айтышат. Булар как положено барат. Бир жумада бир жолу эле эс алып калышат воскресенье күнү. Ага деле баланын эси айнып калат да, булар уже чарчап калышты, безилдеп калышты. Суббота күнү барбаса, НК коёт, же НКнын ордуна майли, НК койсо майли. 2 коюп таштайт бардык сабактарда. Суббота күнү бараш керек туру, суббота, воскресенье эс алыш керек булар. Алар барат как положено. Ушинтип коркутуп алышкан бул балдарды. Мына мектеп боюнча бир жагдай экен. Мен маселем аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Топчубекова Жипаргүл Аязовна 28 январь күнү 27-синен 28-ине караган түнү бул жерде мен балам пычактап өлтүрүшкөн. Түнкү саат где-то бир 2-ден кийин 3-төрдө болгондо бул окуячы. Ошол жерде пычакташкан, ал жерде көбүрөөк кармап коюшкан. Кансырап бала. Кансыраган неме менен, акыбал менен немеге келген, больницага келген. Больницага келгенде больницада медиктер да жакшы карашпаган. Мен медиктерге каттуу мындай неме басым жасап атам да, мындачы. Медиктер жакшы караган эмес. Врачтар боюнча. Врачтар жакшы караган эмес. Врачтардын бири ургентный болуп үйүндө болгон, бириси ошол жерде болгон, дежурный врач ошол жерде ал малда жок болгон ордунда. Ал балам үзүлгөндөн кийин, анан кийин келип атат. Кыскасы балам эч кандай кароо болбоду. Апарганда медбрат принимать эткен, медбрат жон гана ушу
қан тамшылап аткан экен, қан жок кел деди, қан ошо аккан кан тарчып коюп гана обезболивающий бериптир, болду, эч кандай жардам болгон эмес. Хотя ошо кичине жаным менен барган, сүйлөп барган, шоковый состояние сүйлөп барган бала. Эми алар деле кичине аракет кылса, балам алып калат беле. Бул жерде сиз дооңуз эми дарыгерлердин шалакылыгы деп атасыз. Дарыгерлердин шалакылыгы, бирок ал жерде ошо происшествие болгон жерде да балдардын дагы ошо жардам бербегендиги. Ошол жерде алар деле жардам берсе. Азыр сизге арыз жазыш керекпи? Мурун сиз ошол дарыгерлердин үстүнө бир каралгансызбы? Арыздар менен. Жазылган. Комиссия келген. Областан комиссия келди. Областын комиссиясынын корутундусуна булар бардыгы таза болуп чыгып кетишти. Таза болуп. Буларда эч кандай айып жок. Биз өзүбүз немебизди көрсөттүк, жардамыбызды деп кел. Анга биз мына кудушул жерде прокуратурада мен буга каршымын, башкадан карайсыңар дегенмин. Ошо малда Сегизбаев жогорку министерствого жазабыз деген жок, негедир ал жака жазылбады. Кайрадан областка экспертизага жөнөттү. Областка экспертке барыптыр, 1,5 ай жатыптыр ал жерде документ, толук эмес документ. Только судмед эксперттин гана документи барган. Бул жактан даже андай карта ачышпаптыр. Поступление болгондо картаны ачышпаптыр. Ошонусун сураса, булар ошону апарып бере алышпаган, ал толук документ жоктугунан каралбастан кайра бул жака жөнөттү. Эми ортодо бул жактан тергөөчү Камалбеков бизге уже отказ деп письмо жөнөтүптүр. Карап коебуз материал боюнча. Мен буну жөн таштабайбыз. Азыр сизге жаңы арыз жазып керекпи же өзүңүз текшерип? Өзүм ошча арыз менен каралса болот. Мен арыз уже таштаганмын. Бул жерде жатат. Мен бир жума болуп калды, Эркин акеге таштаганмын. Эркин аке соттун немесин күтүп атат. Сот азыр жүрүп атат. Бул иш сотто каралып атат, 16-сында же 19 майга калган. Бирок медиктердин үстүнөн боло элек пока. Медик боюнча арыз бар болгон, каттаган. Сиздин атыңыз? Жасыңарбы? Мен түзмө-түз, менин атым Элмира Эсенжановна Кадырбаева. Мен кайрылуум, үйгөйгөйүм туура эле мэрияга. Мен өзүм жашоо квартира, 2 бөлмөлүү квартирада жашаймын. Мен үстүмдө мэриянын балансына каралган квартира бар. 7-8 жылдан бери мени затоп кылышат. Мэриянын бүттүн кызматта иштеген адамдар жашайт дагы, квартираны вообще карабайт. И мени затоп кылып кете берет, ущербти төлөп беришпейт. Жалгыз бой аялмын, өзүм жалгыз көп жылдан бери мигрант болуп иштеп келгенмин. Россияда мага өтө оор, кайрадан ремонт кылганы. Ошондо билип, бул жактан сурасам, түзмө-түз мэриянын балансына карайт ал квартира деди. Мен алардан башка эч кимден талап кыла албайт экенмин. Анан кийин 2 жолу мэрияга заявление жаздым. Мага көрүп, карап бериңиздер, ущербти төлөп бериңиздер дедим. 2 жолу тең кайра мага ответ келди. Каалаган жагыңыздарга кайрыла бериңиздер. Биз сизге ущерб төлөй албайбыз. Анан кийин дагы мындай окуя болду. Кече биз ЧС болду. Суу затоп болду, суу токтоду. Ошолго дагы мен илешип калдым. Ошол күнү да 1 январда мен да затоп кылды. Видеолор бар. Ушунчалык болду каттуу. Ошондо дагы анан госрегистр, архитектура, сураныч ошолардын баардыгын көзөмөлгө алыңыздар. Ошолар барып карап өлчөшкөн. Бирок ошондон кийин деле арыз жазсам, мага мындай ответ келди. Калсаңыз сот органдарынын өкүлдөрүнө кайрыла бериңиз, билгениңизди кылыңыз дегендей кылып койду да. Мен түзмө-түз өзүмдүн жеке кызыкчылыгым менен кайрылган жокмун. Мага өтө оор. Бул акыбалда жалгыз бой аяла бүт баары кымбатчылык көрүп, мага ошо ушерпти төлөп беришсин. Мен квартирамдын акыбалын азыр деле барып карап, өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Суусу дагы деле кургай элек. Бар доказательство. Бул пайдаң тийбесе дагы бул Майлы соодун урматтуу мэри пайдаң тийбесе да зыяның тийбесин деген жагдай экен да сиздики. Ошондой болуп атат. Вообще иштебей атат. Мына сөздүн ачыгы, мэрия, госрегистр, архитектура бардыгы барышты. Менин көйгөйүмдү көрүштү. 11 тоңуп калдым мен. Пока затоп ототуп баарын жуугуча мен тоңуп калдым. Ошонун баары көрүп кетип туруп мага берген ответ мынакей. Кааласаңыз ошол жака кайрыла бериңиз, билгениңизди кылыңыз деп койду. Ошо мен каяка барамын? Мен дагы кимге кайрыламын? Ошону көрүп бериңиздер. Мен өзүм кызыкчылыгым үчүн аларга неме тынчтык берген жокмун. Чисто өздөрү требовать кылат. Закон, мыйзамга келгенде өтө бизден катуу талап кылышат. Бирок бизге келгенде мыйзам иштебей калып атат. Ошону сураныч иштетип бергиле. Мэрия карасын, төлөп беришсин. Бизге келген ущерб, бизге келген зыяндарды бүт төлөп беришсин. Сураныч ошол. Азыр мэрия боюнча. Да, аябай. Карайбыз. Канча убакытта карап бересиз?
Азыр уже бүгүндөн баштап карайбыз. Сиз арыз жазып коесузбу? Bizde de bolgan. Bizde de bolgan. Şu balam ölgөн günü, balam ölgөн günü bolgan, үйдө жок болгон да, ал себеби ошол жакта отурган. Затоп болуп, үйдө бар жок. Курук нерсе жок. Муну биз алиги Россияда жүргөн үчүн кошуналарыбыз келип, эртеси бүт жайып, апамдар кайнем, бул жак кайнем болот, кайнемдер шу балам менен алек болуп атканда коңшуларым баарын алып чыгып жайган. Ошо малда мэриядан келип тартышкан. Бардын состояниясын тартып, заявление жаздыртып, акча бөлүнсө ушундай деп неме обещать этип кеткен, бирок андай болгон. Акча бөлүнөт экен? Акча бөлүнөт деген, 20 миллион акча келди, бөлүнөт деген, бирок ана негедир отмет этип коюшуптур. Авария болгон үйлөргө берилбей турган болуптур да. Гульзар меня зовут. Я местная коренная жительница. Пожалуйста, обратите внимание насчет нашего паспортного стола, потому что у нас там творится беспредел нескончаемый. Там сидит женщина-паспортистка на 3 позициях. Она и фотограф, она и замещает ЗАГС, и еще паспортистка. Она, как знаете, мечется между 3 столами, ничего не успевает. Почему-то в первую очередь она обслуживает приезжих с Ноокена, с Базаркургана. Наши с 5, с 4 даже бывали времена занимают очередь, хотя она приезжает, там у нее рабочее время с 9 часов, она захочет, приедет в 10, захочет в 11 приедет, а захочет вообще кабинет закроет, скажет, что у меня интернета нету, понимаете, вот этот беспредел уже надоел. Я за одной справкой, Карака Азучун, за свидетельством о смерти отца, я 3 месяца бегала, 3 месяца. У нас нет ни электронной очереди, у нас нет что там, ЦОН, да, сейчас это называется. Я уже звонила в 119, на нее жаловалась. А ей все фиолетово, потому что она знает, что она незаменимая. На каком основании она незаменимая? У нас в городе столько с высшим образованием людей здесь без работы ходят. Она сидит, значит, либо по блату, либо на 3 зарплатах, но при том, при всем, она там чувствует себя королевой незаменимой. Вот этот беспредел, она даже прокуратура на керек болса тогот пойт. Я потому что обращалась в прокуратуру по этому поводу. Я приходила, сам лично следователь при мне, ей делал звонок, я туда пошла, ей было вот просто вот, что было, что не было. Ну, люди уже устали от нее, понимаете, устали. У нас есть здесь местная, она это апеллирует тем, что она далеко в Ноокене, в Качкарате живет. Пусть тогда работает у себя по месту жительства. У нас есть кем ее заменить. Понимаете, нам нужно качество обслуживания, тем более это все делается за деньги. Мы же платим, мы госпошлины платим, мы за каждую справку платим, за такси платим, время свое тратим. Там дети грудные сидят в живой очереди, их даже никто не пропустит, понимаете? Они, если с утра пришли, они могут вечером только попасть, потому что все понимают, что они сидят там с утра до вечера. До последнего звонка они там сидят. И нет у нас такого, чтобы хотя бы через 3 человека грудничка пропустили. Ну вот тоже, пожалуйста, примите меры, потому что люди уже устали. А больница Монча? Больница Монча. У вас здесь есть дело. Мы с городом писали петицию президенту и в Джугурку-Кенеш, и в Генпрокуратуру. Видимо, откуда-то в Джугурку-Кенеш не дошла наша петиция. Пришло с Генпрокуратуры и от президента ответное письмо, и направлено было в прокуратуру, чтобы проверили нашу больницу. Во-первых, у нас повысилась смертность по вине врачей. У нас здесь каждый врач не узко квалифицированный заменяет 3 позиции. Я по вине врача стала негласным инвалидом. Я не могу не иметь детей. У меня нога была там 15 лет, я с болтом ходила. Я вот только сейчас после операции неделю, как я швы сняла. Знаете, таких моментов очень много. Грудные дети умирают. Просто, чтобы шов снять, они умудряются туда инфекцию занести. Мы всем миром собирали деньги, чтобы в Турции за 60 тысяч или за 30 тысяч долларов сделать операцию грудному ребенку. Они умудрились его убить за неделю. Уже Адам Баланы, они просто угробили. При снятии швов они умудрились занести туда инфекцию, понимаете? Много случаев было. Вот ее отец умер по вине врача, который неправильно диагноз поставил, неправильно лечил его, Камагуров. Ему около 90 лет,
Он что, незаменимый? Пусть идет на заслуженный отдых. Если на то пошло, если главврач говорит, у нас некому заменить врачей, пусть тогда нас совсем закроют эту больницу, откроют нам частную клинику, потому что мы все равно однозначно, мы ездим в Джалабад, в Ош, Качкарату, мы платим на дорогу, мы платим за гостиницы, за обслуживание, да, врачей к этим. Мы лучше здесь на месте все это будем делать. Сколько можно терпеть вот это вот все, что они делают? У нас действительно повысилась смертность. Это уже, ну, я вот страдаю по вине наших врачей. Понимаете? А сколько у нас таких? У нас петиции было 200 подписей. Это только те, которые знали. А сколько людей боятся даже подписаться, потому что они говорят, вот у меня дети, у меня то все, я же все равно, говорит, завтра к ним пойду. Я говорю, а зачем ты к ним пойдешь, чтобы тебя убили? Ну где логика? Правильно? Логика же должна быть. Все равно же мы ездим куда-то. Зачем они здесь сидят, получают деньги налогоплательщиков, еще они при этом умудряются взятки брать. Там Камагуров, например, у нас без пакета и без 1000 сом в кармане, он каждый день не уходит. Все его знают как взяточника, понимаете? Вот. После этого тоже не прекратился этот бардак. Вот буквально на днях, буквально на днях вот тоже келиниз келип, больницага келип, баласыны тяжелое состояниеде алып келиптир. Кусуп жат калган экен, инфекционныйга алып келсе врач эмне деген айтып койгон? Біз скорыйға направлениемен барғанбыз, ал жерде мен айтқам, біз детскийге жатсақ болобу, детскийде эжем бар эле, мен өзүм жатканга мүмкүнчүлүгүм жок десем, кала ошо жака жаткыла, кала бияка жаткыла, мен силерди кышы менен алмаңарды күтүп отурдум деди. Алмасы эмне? Буларды тодот алмасы бар да, огородунда. Алма не кылат экен? Алма алып келет деп, алып келип бербеди деп карабай коюптур. Алма бербеген үчүн, алма бербесеңиз карабай койду. Поэтому алып барып эсин чип калып алып барып берген эмес да. Күйөөсүнө андан мурун күздө жатканда мен алма күтөм деген экен. Алма алып келбеген үчүн булар карабай коюптур. Улуматтуу саламат сактоо министрлиги кичине алма берип койгула, чтобы балдарды караш үчүн. У нас ни для кого не секрет, что у главврача есть крыша в Министерстве здравоохранения, то, что она либо однокурсница, либо кто, я не буду сейчас говорить, но тем не менее это каждый у нас житель знает. Поэтому с него как с гуся вода. Уже приезжали с проверкой с Минздрава, они просто, вот кто у кого была смертность, наезжали рабочего, все, мы все им сказали, все свои претензии насчет медицины. Они просто без шанурап, вот просто посмеялись, время провели, час всего лишь, максимум 1:20, и уехали. Без ороза тут отаус, курсаус зачтыдов. А зачем тогда они приехали с проверкой, приезжают минимум на 2 дня? А что они хотели за 1,5 часа выявить? Это же смешно. На собрании врач дежурный, семейный врач что говорил? Меня не было на собрании в прокуратуре. Про Нургельде. Вот Нургельде, я же говорю, мы ребенку собирали всем миром деньги. Она вообще даже не в курсе, оказывается, от чего ребенок умер. Она даже не в курсе, что ребенок уже выздоровел полностью, Адам Болуб уже все, и аппетит, и вес набрал, и там оставалось только швы снять. Она стоит в прокуратуре, у прокурора, говорит, я знаю этого ребенка, у него была вот такая голова, и это неправда, что его лечили. Какая она тогда семейный врач? Так говорит, которая должна даже арбир инвалидти өз көзөмөлдөп туруш керекпи? Арбирин өзүнүн графиги боюнча, если ал келе албаса, булар барып патронаж кылып не туруш керекпи? Семьяга барып, если инвалид болсо, инвалидность оформлять этиш керекпи? Менин ниним 3-4 жылдан бери сахарный диабет, его сразу на инсулин посадили, на инсулине сидит, но ему инвалидность не дают. Пожалуйста, пусть к нам отправят независимую проверку на Горводоканал. Там говорят, что отстойники, да, что-то там построили. Да, у нас вообще к 15 мая сам Мамытов обещал, что у нас будет кристально чистая вода. А теперь говорят, вот население, которое живет именно возле этих отстойников, там где? Горводоканале, да? Они говорят, что там ничего не строится. Это все были съемки, видимо, откуда-то с другого города, но это к нам не относится. Они говорят, все, что показывают по телевидению, оно не соответствует. Поэтому вот
отправьте к нам независимую, мы просто требуем, мы уже устали от этой грязной воды, потому что все болезни, у всех детки есть, все болезни у нас идут от этой грязной воды. И, соответственно, здесь идет истекающее последствие, что мы, даже если кто-то заболеет, мы не сможем к нашим врачам обращаться, потому что они даже адекватные анализы не могут нам дать, не то что лечить, понимаете? Здесь все идет по напутствующей. По поводу этого, каждое обращение у нас требования генерального прокурора Зулушева Курманкулу Туктаралиевича полностью объективно, всесторонне рассмотрим. А когда? Нам это обещают уже с 30 лет. 30 лет мы с грязной водой живем. 30 лет. Мы уже начали, можно сказать. Начнем. Когда? Начнем. Кайсы арада биз жооп күтсөк болот? Канча убакытта жооп күтсөк болот? Үмүтүбүз силерде. Биз карайбыз, сиз как раз арыз менен бизге кайрылып, анан ошол мөөнөттө биз карап сизге жооп беребиз. Şu vakittan faydalanıp ayta ketчү. Bu сұраныч Садыр Жапаров Нуркожоевичтен, Камчыбек Ташиевден. Şu бар жокко барып атасыңар, бар жоктун проблемаларын чечип атасыңар. Биздин да ушу Майлуу шаарына келип, ушу окшогон көйгөйлөрдү чечип берсеңер. Айрыкча ушу медицина жагын, Горводоканал, ГОУДу эле, ГОУДу, ушул же паспортный. Айрыкча мен көп басым неметем больницаны катты текшерип берсеңер. Ушу бедиктердин шалактылыгынан министрдин подружкасы тууганыбы деп атышпайбы? Ал тууганы болсо, ошо угуп атабыз. Министрдин биздин бул жердеги главврачыбыз министрдин однокурсники жердеши. Кудай берет экен, ким министрдин курсташы болсо, анда каалагандай кылып эшек жайлоо кыла берсе болот экен. Дагы бизге мен балам окшогон балдар канчасы бул жерде? Жаш балдар канчасы дагы Ошо бүт эле баягы айтып кеткен. Урматтуу президент, урматтуу жогорку бийликтин өкүлдөрү, эмне үчүн сиздерге кайрылып атат? Себеби жергиликтүү бийлик иштебей атат. Жергиликтүү бийлик мына жерине жеткизип бүтүптүр. Же адекваттуу жооп бергенди билишпейт, же мындай бир чара көрүшпөйт. Анан эл айла жоктон, анан какшагандан анан ушул президентке кайрылып атат да. Эмнеге багып атабыз анда мындай короо кылып, эмнеге багып атабыз ал чиновниктерди? Ротация кылыш керек. Мына оорукана боюнча чындыгында абдан оор экен, бул жакта кайрылбаган киши болбой калды бизге. Анткени мына төрөтканадан айтып атышат, акча алып атат 15 000 сом. Эртең менен биз бала бакчага кирип баратабыз, көрсөтүү тартканы. Ошол жерден бала бакчага барган аталар, мен келинчегим төрөдү, анан менен 15 000 сом алып койдук, каратып туруп. Ай койма карабай алды депчи. Кесирево кылып коюшуп атат. Жаш келген разрыв кетет деп кесирево кылып коюп, жолдо көп аялдар жолдо төрөп атат. Нормальный мындай гинеколог врачтар жок болуп атат биздечи. Гинеколог жок, аял кишилер полный Кочкор атага барып көрүнүп атат, Жалал абадка барып көрүнүп атат. Кичине эле неправильно тужица этеле кесирево кылып коюп атат, кесирево 15 000 берилет. Улукбайке ошо атак иштеп атат, иштеп аткан жерде иштеп атат. Жаш специалисттер келген менен жаш специалисттерге үйлөр жок болуп атат биздин медиктерге. Ошон үчүн медиктер таштап кетип атат. Эмесе Малисай как Швейцария биздин условиябыз аябай сонун эле. Вагында иштеп биринчи орунда турат элек, биз бардыбызчы. Иштей турган главврачтарды вовремя койбой, мына бизде иштеп кеткен Чыныбеков Нурлан бар, азыр мигрант болуп Россияда иштеп жүрөт. Ошо иштей турган бала эле. Иштей турган баланы койгон жок. Ал конкурс менен Ташкөмүргө өтүп кетти. Ташкөмүрдөн под сокращение попал и уехал в Россию. У нас есть специалисты, но жить негде молодым специалистам. Азыр мына жаңы прокуратура, адвокаттарга жаңы үйлөр салынып атат. Мына бөлүнүп келишип атат, жаш специалисттер иштей турган болот. Малисайда бар перспектива. Просто жаштар аябай. Шу суу проблемабыз. Ошо биз 20 жылдан бери кофе ичип атабыз, без сахара. Ошо жакты ham караштырып берсеңер. Биз урматтуу ата-энелер, урматтуу жарандар, мына прокурорлор, сиздерге да рахмат. Көңүл буруп, могу жарандардын пикирлерин уккандыгыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бул жагдайлар боюнча азыр биз ушул медицина тармагы боюнча ошол өзгөчө ооруканадагы акыбалдарды көп белгилеп атасыздар. Биз бул боюнча келебиз. Эми азыр прокурор жаңы келип ишти баштап көзөмөлгө алып аларды катуу контролдосо, анан эмне өзгөрдү бул жыйынтыктан кийин? Ушундай пикирлерден кийин бир кыймыл болдубу?
ал оорукана кичине оңолдубу, оңолгон жокпу? Сөзсүз түрдө биз сиздерге сөз беребиз. Жыйынтыгында чагылдырабыз. Канчалык деңгээлде өзгөрүп, ал майлуу сууда ушул медицина тармагы кандай жылыш болду? Все нужно начинать с нашего медучилища. У нас раньше выпускались выпускники, квалифицированные медики с медучилища, медсестры. Сейчас уровень знаний у них на 50% как минимум понизился, потому что не специализирует человек, совсем не относящийся к медицине, обучает их, занимают пост директора медучилища, да, и даже сам завглавврач сказал, что выпуск сейчас разнится, чем был при Манавзаде. И приходится вот этих выпускников медучилища, медсестер еще полгода обучать в больнице. Понимаете, качество уровня знаний понизился. Поэтому здесь нужно проверку. Говорю же, если копать наш город, нужно полностью все, тотальную проверку делать. Каждый сидит не на своем месте, понимаете? Вот с этого нужно начинать. Мына сиздерге дагы абдан жаңылык болду окшойт. Анткени мына биринчи күнү эле келдиңиз. Корооңузда ушунча киши келип көйгөйдү айтып атат. Эми бир жакшы жыйынтык чыгарып, катуу текшерип беришиңизди суранабыз. Анан ушул майлуу суудун шаардын элине, шаар тургундарына эмне деп сөз айтасыз аягында? Биздин эшигибиз дайым ачык. Келип, биз сизди кабыл алып, арыздарды карайбыз. Шаар тургундарына эмне дейсиздер? Камерада көрүп атат да биздин майлуу суунун тургундары көрүп, жаңы прокурорубуз келген деп атат. Анан сиз мына ишти неден баштайын деп атасыз? Анан аларга эмне деп айтасыз? Кайрылууңуз барбы? Биз бүт доматтарды карап, анан жыйынтыкка чыгабыз. Майлуу суу шаарынын тургундары түз эле келип сизге маселесин айтса болобу? Түз. Мына көрдүңүздөр, урматтуу майлуу суу шаарынын тургундары, сиздерде жагдай болуп атса, ошо мектептерден акча чогултуу, ооруканаларда ушул дарыгерлер шалак болуп атса, жакшы иштебей атса, акча чогултуулар болуп атса, мэриянын кызматкерлери өздөрүн хан сезип чиновник болуп, эч кимди тоготпой калса, дал ушул прокурорго келсеңиздер, маселеңиздерди чечип, мыйзам чегинде чара көрүп берерин убадалап атат. Урматтуу мекендешим, өз үйүң, өлөң төшөгүң демекчи, бул заманда жеке турак жайлуу болууга эмне жетсин? Бул муктаждык боюнча ойлонуп жүргөн болсоңуз, биз сизге жакшы тандоо сунуштайбыз. Азыр мен турган жер Ылдыйкы Жал кичи районундагы Үмүт строй компаниясы куруп жаткан Мурас көп кабаттуу объектиси. Эмне себептен Үмүт строй компаниясын сиздерге сунуштап жатам? Бул биринчи кезекте документациясындагы тактык жана тазалыгында. Келечекте үйүңүздүн документине байланыштуу эч кандай кыйынчылыкка дуушар болбойсуз. Бул критерий учурдун эң негизги көңүл бурчу маселеси болушу шарт. Экинчи жагдай, курулуп жаткан үйдүн сапаттуулугунда Үмүт строй курулуш компаниясы сейсмологиялык коопсуздукка жана курулуш норма эрежелерин толук сактоого кепилдик берет. Аталган турак жай 10 кабаттуу комфорт класстагы Ылдыйкы Жал кичи районундагы Курчатова 23 дарегинде жайгашкан. Ошондой эле бала бакча, мектеп, жогорку окуу жайлары, поликлиника жана ири соода борборлору кадам сайын кезигет. Эң башкысы, узак мөөнөткө 33 айга бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Мурас көп кабаттуу объектисин 2025 жылдын 2-кварталында өз ээлерине тапшырууну пландашууда. Толук маалымат алуу үчүн дарегибиз Жаманбаева 36/1, байланыш телефондор 0501 44 22 22, 0221 44 22 22. Баса, бул курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн курулуш норма эрежелерин сактап куруусуна биз өз көзөмөлүбүздү жүргүзүп турабыз. Андыктан кабатырланууга негиз жок.